bankta iштесе болобу дейт. Соңку суроо экен. Bankta иштесе эң негизгиси банктан башка эле аалымдардын көбү ушул бүгүнкү күндөгү аалымдар, мына замандын аалымдары колдон келсе бөлөк иштерге иштегенге аракет кылыңыз деп келет. Мисалы ошолордун катарында Али Жума Ал-Калам Тойба деген жакшы китеби бар. Ошол китебинде келет. Колдон келсе бөлөк иш таап чыгып кеткениңиз. Аны эгерде бөлөк иш таба элек болсоңуз, анда убактылуу иштеп туруңуз дагы, бөлөк иш таап алгандан кийин анан чыгып башка тиричилигиңизди улантыңыз. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдар эмне дуалары бар. Аллаху минни а'уду бика минал фақри вал куфр. О жараткан Алла мени жакырчылык менен капырчылыктан сактай көр деп. Көрсө жакырчылык мына капырчылыкка да эмне кылат экен? Барып жокчулук ошого түртүп барат экен. Ошон үчүн жокчулук бул жаман, жоктун аты жок дейт. Ошондуктан бир туруктуу бир жумуштарды иштеп таап алыңыз. Бирөөнүн мүлкүн тартып алып атпагандан кийин. Анан акырын бөлөк ишке которулуп кетесиз. Анан жок ал эле бул деп кээ бирөө көрт акыбал кыла берет. Болбойт, анын көлөкөсүндө отурганга да болбойт, үйүнүн деп. Кредитке алынган машиналарда таксовать этилип атат, аларга түшүп атасыз. Ош Бишкек жолу, бул жагы көл нарын, бул жагы Талас, ар кайсы жактарга каттап атат таксистер. Базарлардан буюмдарды сатып алып атасыз. Ошолордун көбү эмне болуп атат? Кредит алып берип атат. Ошон үчүн Кудайдан тилек кылып, пайызы жок акчалар берилип, кайра алынып, мурабаха, мудараба деп коет, түшкөн пайдага шерик болуу. Ошондой абалга жеткенге Кудай Таалам мамлекетибизге күч кубат берсин, тынччылык берсин. Анан ошол кезде эмне болот? Анда сүткорлук деген нерсе жоюлат, Кудайым буйруса. Ошого мамлекетибиз да бай болсун, эл да бай болсун. Эң негизи биринчи байлык бул ыйман, ден соолук, амандык, анан калган материалдык, илим, байлык башкалары кийинки орунда турат экен. Ошон үчүн Кудай Таалам бизди ден соолук жакырчылыгынан, билим жакырчылыгынан, маданият жакырчылыгынан Кудайыбыз сактаган болсун. Бүгүнкү күндө жакшы машинаны минип баратып эле сууну ичип атат, бөтөлкөлөрдүн ыргытып ичет эле го. Азыр алар туктай баштады. Мурда айнегин ачып барып эле түкүрүп ичет эле, кече жолдо кетип көрүп калдык. Айне эшигин акырын ачып, митип түкүрүп атат. Бул эми кичине алдыга жылды деген сөз да. Ошол деле туура эмес негизи. Негизи түкүргөндү пайгамбар эмне дейт? Көрсөтпөгүлө дейт. Андай эле болбой калса, кийимге ичине түкүргүлө дагы анан митип ухалап койгула. Кийин барып кийим суу менен жууп коесуңар деген мааниде. Андыктан Кудай Таалам эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Кийинки ушу көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө аман туруңуздар, жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.